Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hormatly musulman agayın tuğanlar, bizde özübüz bilbegen bir bağluluk. Tağara aytkanda Allah Taala bergen ni'matlardan eң ele ulusu, eң ele barktuusu bolgon bir ni'mat bar. Köpçülügüz anın kadırına jete berбейбиз. Ulamalardan, alımlardan aytılgan sözlerге karaganda kitaplarda aytılат. Allah Taala'nın pendelerine bergen ni'matlarının eseptep, sanap, anın ayağına çıkarılbaysın. Biroq oşol berilgen ni'matlardan eң ele ulusu, eң ele baaluusu bul İslam ni'mati dep aytılат. Demek adam balasının bul dünyada yaşap, Kudaydı tanıp bilip, paygambardı iman keltirip, anı yerçip yaşagandık. Tağara aytkanda İslam dinin tutulup musulman bolup yaşоо bul eң çoң ni'matlardan dep esептелинет. Alımlarımız aytat, mına uşul İslam ni'matынан keyin kele turgan ni'mat. Кейбір адамдарыбыз балким ушул İslam ni'matына тете барабар болгон, артыкчылыктуу болгон ni'маттардын бири бул нике ni'маты деп айтырат. Демек Алла Таала пенделерге берген мына ушул никени да биз барктай баалай билишибиз керек. Бул жөн жеринен берилбейт. Мындан bir tiyanak, bir түшүнүк келип чыгат. Демек никесиз жашоо бул динсиз жашоого барабар деген да bir түшүнүк келип чыгат. Андыктан Кудай Таала тарабынан берилген биз мына ушул никени барктай баалай билишибиз керек. Ар бир адамдын ал эркекпи, аялбы башында никеси болуусу бул чоң бакыт деп эсептелинет. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. İmam Bayhaqi Hazreti Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılat. İza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfed-din falyattaqillaha fi nisfil baqi. Qaçan adam balası üylönüp, tütün bulatıp, üyle quraturgan bolsa, çındığında al dininin jarımın turguzuptur. Emi kalgan jarımın turguzuda Allah Taalaga söýönsün deydi. Demek bizden ak delingen, hakikat delingen İslam dininde mına uşul üylönүү dagın, üy bile kuruu dagın ibadat dep esептелинет. Tiлекке karşı бүгүnkү күндө коомдун эң чоң көйгөйлөрүнөн бири болгон мына ушул üy бүлөнүн баасына, баркына жетпей, муну бир жеңил санап, айрыкча жаштарыбыздын арасында üy бүлөнүн бузулуусу, ошол жаңы үйлөнгөн келин күйөөлөрдүн ортосунда талактардын айтылуусу жана башка мына ушундай жагымсыз нерселердин көп кайталанып аткандыгы болуп атат. Албетте бул нерсе ошол коомчулуктун ичиндеги нике жөнүндөгү, анын сыңарында эле талак жөнүндөгү түшүнүктөрдүн аздыгынан болсо керек деп ойлойбуз. Мен айта кетерим, ылайым ар бир инсандын башында бир никеси болсун. Bir kız özünün ata-enесинин колунда 17-18 жыл, 20 жылга чейинки аралыкта тарбияланып өсүп, андан кийин башка bir жат үй бүлөгө барып, ошол үй бүлөнүн мүчөсү болуп, алар менен камыр жумур болуп жашап кетүү bir жоопкерчилиги турат. Ылайым эле ар бир кыздын тагдырына мына ушундай нерсе, мына ушундай көрүнүш, тагыраак айтканда нике нематы жазылган болсун. Men учурдан пайдаланып карындаштарыма, кызым теңдүүлөргө айта кетчү насаатым, барган жериңерде ошол өзүңөрдүн өмүрлүк жолдошуңардын ата-энесин өзүңөрдүн ата-энеңердей көрүп, алардын бир тууганын өзүңөрдүн бир тууганындай көрүп жашоо өткөргүлө. Кыргызда бир сөз бар, таш түшкөн жеринде оор дейт. Мына ошол силер барып, ошол жерден өзүңөрчө бир чакан мамлекет куруп, андан артыңардан урпак калтырып жашап кетүү, урматтуу карындаштарым, силердин колуңарда турат. Кээде үй бүлөдө жашоо турмушта биз каалабасак деле казан аяк кагышып келишпей калган учурлар болуп калат. Ошондо айтарыбыз карындаштарыбызга, миң акыйкат сиз тарапта болуп турса да, кайталап айтамын, акыйкат сиз тарапта болуп турса да, өзүңүздүн өмүрлүк жолдошуңузга, тагыраак айтканда күйөөңүзгө бир аз пас келип коюң, маселе чечилет. Жок, акыйкат мен тарапта, мен айтканым болуш керек, бул туура эмес кылып атат деп аны менен теңеле берсек, ага каяша сүйлөй берсек, эки эле ооз сөз менен маселе чечилип калат. Эркектин намысына келтирип, эркектин дагы да ичиндеги шайтанды козгоп, аны талак айтууга мажбурлабайлык. Андыктан мына ушундай учурларда ачууну баса билүү жана туура түшүнө билүү менен
бир жакшы бир туура багыттагы чечимдерди чыгарсаңыздар дейбиз. Ал эми уландарга, инелерибизге айтарыбыз, мына ушундай келишпестик болуп калган учурда миң ачууга алдырсаңыз дагы эч качан талак деген сөздү оозуга албаска аракет кылыңыз. Абгадул халали илаллахи ат-талак. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, Алла Таалага уруксат берилген болсо да, уруксат берилген нерселердин эң эле жийиркеничтүүсү бул талак деп айтылат. Ошол учурда келишпей калган, жаңжал, уруш талаш болгон учурда мен ушуну эле айтсам, анын сазайын колго берген боломун. Мунун жазасы ушул деп бир шайтани фикир келип, анан талакты айтып коюп, эртеси күнү кылган ишинин туура эмес экендигин, айткан сөзүнүн туура эмес экендигин түшүнгөндө кеч болуп калган учурлар болот. Шариятыбызда талак 3-кө чектелген. Андыктан мындай сөздөрдөн этият болуңуздар. Сен менин көзүмө көрүнбө, сен мага арамсың, атаңдыкына кет, үйдөн жогол деген сөздөр менен да талак түшүп калуу ыктымалдары бар. Андыктан мына ушундай сөздөрдөн да абайлап этият бололу. Жанагындай келишпестиктер болуп калган учурда үйдөн чыгып кетели жигиттер, барып жора жолдоштор менен бир аз жоронуп кайра келгенден кийин жанагы эле көзүңө желмогуз болуп көрүнүп аткан аялың кайра көзүңө периштедей көрүнүп калат. Иши кылып эч кайсы үй бүлөдө мындай жагымсыз жагдайлар болбосун. Биздин каалообуз чымчыктын да уясы бузулбасын, дайыма коомубузда үй бүлө бекем болсун, кыргыздын мына ушундай уучу уланып турсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.